Вена ичине жасалуучу инфузия стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштамалардын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик методикалык документтеринин негизинде иштелип чыккан. Вена ички инфузия же тамчылатма кан агымы аркылуу адам организмине көп өлчөмдөгү дары каражаттарын, ошондой эле азыктандыруучу каражаттарды киргизүүнүн парентардык ыкмасы болуп саналат. Вена ички инфузияда эритиндилер тамчылатма системасынын жардамында киргизилет. Процедура алдында даярданып алуу зарыл. Керектүү жабдуу: бир жолу колдонулуучу стерилизацияланбаган колгаптар, манипуляциялык жылдырылма столчо, веноздук жгут, вена ички инфузиялар үчүн бир жолу колдонулуучу система, зарыл өлчөмдөгү шприц, зарылчылыгына жараша вена ички катетер жана ага карата фиксациялоочу пластырь, флаконду ачуу үчүн кайчы же пинцет, ампулаларды ачуу үчүн кескич, спирттелген салфеткалар же кебес шариктер, ошондой эле ампулаларды, флакондорду же бейтаптын терисин тазалоо үчүн 70% спирт же башка антисептик. Стерилизацияланган салфеткалар, фиксациялоочу бинт же лейкопластырь, ийне кескич, вена ичине куюучу система үчүн штатив. Винипункция өткөрүүчү жердин алдына коюу үчүн жаздыкча, керебет же кушетка. Дарыгердин дайындоосуна ылайык зарыл болгон эритиндилер жана дары-дармектер, тешилип калбоочу идиш, Б классындагы сайуучу калдыктарды салуу үчүн контейнер, А жана Б классындагы калдыктарга ылайыкталган контейнерлер, биринчи жардам көрсөтүүгө каралган дары салгыч. Дары каражаттары жана азыктандыруучу каражаттарды тамчылатма жол менен вена ичине коюу иши тиешелүү көрсөткүчтөрү бар бейтаптарга өткөрүлөт. Медициналык айым дарыгердин дайындоосун кынтыксыз аткарат жана биринчи медико-санитардык жардамдын деңгээлинде дарыгердин көзөмөлү алдында иш алып барат. Онлайн байланыш, телемедицина, телеконсультациялоо жана башкаларды пайдаланат. Медициналык айым бейтап менен ишенимдүү мамиледе болгудай кылып, бейтапка өзүн тааныштырат. Вена ичине тамчылатма куюу тууралуу дарыгердин дайындоосун бейтапка кабарлайт. Дары каражатын тамчылатма ыкма менен куюунун максаты, маңызы жана жүрүшү тууралуу түшүндүрмө берет. Бул процедура аткарылгандан мурда бейтапка табарсыгын бошотуп, андан соң кушеткага же керебетке жарым-жартылай отуруп же кыйшайып жатууну сунуштайт. Медициналык айым гигиеналык тазалоо эрежелерине ылайык колдорду жууп тазалайт. Дары каражаты куюлган флаконду же ампуланы колго алып, жарактын мөөнөтүн, түсүн, тунуктугун текшерип, сырткы жабыркоолордун жана тунмалардын жоктугуна ынануусу зарыл. Флакондун капкагынын борбордук бөлүгүн ачып, андан соң резина тыгынын спирттелген салфетка менен тазалаш керек. Ампуладагы же анча чоң эмес флакондогу дары каражатын эритинди куюлган флаконго куюу зарылчылыгы чыкса, дары каражаты куюлган ампуланы же флаконду дарыгер тарабынан дайындаган препараттын аталышына шайкеш келерин, жарактын мөөнөтүн, тунуктугун, түбүндө тунмасы жок экендигин текшерип алгыла. Дары каражатын эритиндиге куюу үчүн ийнелүү шприцти даярдап алабыз. Флакондун капкагын же ампуланын моюнчасын спирттелген салфетка менен тазалап, ампуланы ачып же флаконду ийне менен тешип, шприц менен дары каражатын сордуруп алгыла. Препаратты эритиндиси бар флаконго куюу зарыл. Иштелген ийнени ийне кескич менен кесип, ал эми иштелген шприцти Б классындагы калдыктар үчүн контейнерге салгыла. Таңгактоочу пакетти ачып, системаны алып чыккыла. Жел өтүүчү ийнеден калпакчаны алып салып, ийнени түбүнө чейин флакондун резина тыгынына түртүп киргизебиз. Жел өтүүчү ийненин тешигин жаап туруучу тыгынды ачкыла. Системанын винттүү кыскычын жаап, флакондун түбүн өйдө каратып, штативке орнотобуз. Эритиндини жарым-жартылай түрдө толтуруп алгандан кийин, тамчылатманы манжалардын жардамы менен эки жагынан этияттык менен кысабыз. Эгерде тамчылатуучу түзүлүш катуу болсо, анда ал винт кыскычын ачаар замат толот. Винт кыскычын ачып, суюктук сүрүп чыгарылып, бириктиргич канюляда эритиндинин тамчылары пайда болгуча, системанын узун түтүгүн акырындык менен толтуруп башташ керек. Стерилизацияланган инъекциялык ийнени калпакча менен бириктиребиз. Системанын ичинде аба көбүкчөлөрүнүн жок экендигине ынануу шарт. Кыскычты жаап, системаны штативке бекитүү керек.
Ийнени системага фиксациялоо үчүн узундугу болжол менен 5 см болгон ичке лейкопластырдан 2 тилимин даярдап алабыз. Бейтап ыңгайлуу абалда экенин текшеребиз. Винипункция өткөрүүчү жердин алдына вена ички инъекциялар үчүн пайдаланылуучу жаздыкча төшөлөт. Ар кандай жабыркоолор, гематома жана инфильтраттардын жоктугуна ынануу үчүн винипункция өткөрүүчү орунду пальпациялоо керек. Мындай белгилер кездешсе, бул тууралуу дарыгерге кабарлап, винипункция үчүн башка жерди тандагыла. Билек артериясынан пульс билинип тургудай кылып, веноздук жгутту көйнөктүн же жалаяктын сыртынан ийиндин ортоңку бөлүгүнө кийгизебиз. Көзгө даана көрүнгөн веналар жакшы пункцияланат. Териге эң жакын жайгашкан веналар бул чыканактын бүгүмүнүн ички кыртышы, билек, 5 манчанын тышкы бети. Медициналык айым таза колдор менен медициналык бет кап, коргоочу көз айнек жана тосмону кийет. Колду антисептик менен тазалайт. Бир жолу колдонулуучу стерилизацияланбаган кол кап кийгиле. Бейтапка кайрылып, колдорун муштумга түйүп, ошол абалда кармап туруусун суранабыз. Винипункция өткөрүлүүчү жердин терисин спирттелген салфетка менен тазалагыла. Мындай шартта жок эле дегенде 2, ал эми зарылчылык болуп калса андан көп салфетка талап кылынат. Тери чогортосунан баштап периферияны көздөй сүртүлөт. Спирт толук кургагыча күтө туруңуз. Канюлясынан кармап туруп, ийнени оң колго алып, сол кол менен калпакчаны чечип алган соң терини тартып, баш бармак менен венаны белгилеп алгыла. Экинчи колдогу системанын башындагы ийне менен венаны пункциялайбыз. Бул үчүнийненин тилигин өйдө каратып, териге карата параллелдүү кармайбыз. Ийне венага кирип кетсе, көңдөйгө кирип кеткендей таасир калтырат. Венагаийнени жарымынан ашырбай киргизебиз. Канюляда кан пайда болсо, пациентке түйүлүп турган муштумун жазып, колун бош кармоосун суранабыз. Аны менен бирге жгутту бошотуңуз. Винттүү кыскычты ачып, дарыгердин дайындоосуна ылайык тамчылатма уколдун ылдамдыгын жөнгө салыңыздар. Кол каптарды чечип, Б классындагы медициналык калдыктар салынуучу идишке таштайбыз. Колдорду гигиеналык талаптарга ылайык жууп тазалагыла. Бүтүндөй инфузия өткөрүлүп жаткан мезгил аралыгында бейтаптын сырткы келбетине, абалына, кылган иш-аракетине көңүл буруу өтө маанилүү. Эгерде дары каражаттарын бир нече флакондордон алып, ырааты менен куюу керек болсо, анда төмөнкүдөй кылышат. Биринчи флакондо бир аз өлчөмдөгү эритинди калган учурда, системанын ийнесин алдын ала бекиткичке орнотулган экинчи флакондун тыгынына сайып киргизишет. Процедуранын аякташы. Колду гигиеналык талаптарга ылайык тазалап алган соң, бир жолу колдонулуучу стерилизацияланбаган кол каптарды кийгиле. Винттүү кыскычты жаап, спирттелген салфетканы винипункция жасалган жерге басып, этияттык менен ийнени венадан сууруп алабыз. Ийнени ийне кескич менен кесип алып, системаны Б классындагы медициналык калдыктар салынуучу идишке таштайбыз. Спирттелген салфетканы стерилизацияланган марли салфеткага алмаштырып, жана кургак кысуучу таңгыч катары анын үстүнөн фиксациялоочу бинт ороп коюу керек. Винипункция өткөрүлгөн жерде кансыроо жок экендигине ынанабыз. Иштетилген жана бейтаптын териси менен контакт болгон материалдарды, ошондой эле кол каптарды Б классындагы медициналык калдыктар салынуучу идишке ыргыткыла. Бош флакон жана бейтаптын териси менен контакт болгон материалдарды А классындагы медициналык калдыктар салынуучу идишке таштайбыз. Процедура аяктагандан кийин колдорду гигиеналык талаптарга ылайык жууп тазалоо зарыл.